Достор, барыңыздарга ассалам алейкум. Мен азыр деген Найробидемин, Кениянын Борбор шаарында. Кантип, эмне үчүн бул жакта болуп калгандыгым жөнүндө кыскача сиздерге түшүндүрмө берип кетейин. Анткени дегенде мен биринчи маршрутум бул Мароккодон ЮАРга чейин болчу, Атлантический океандын жээги менен. Азыр болсо Африканын башка тарабына учуп келдим. Эмнеге дегенде, өзүңүздөр билгендей эле, Нуакшотто Сенегал мамлекетине виза 40 күндөй күттүм. Анан эң кызыгы ал жакта жумушсуздук мындай өнүккөн да. Анан мени 2-3 жолу мындай суроо берди да, сен ал жакта иштеп каласыңбы деп. Анан ошол визага өзүбүздүн велосипедтерди көрсөтүп, анан ошентип мына кандайдыр бир 40 күндө деле виза алдык. Андан кийин болсо виза алгандан кийин Дакарга бардым. Дакар жактан деле бир-эки маалыматтарды чогултуп көрдүм. Кийинки мамлекеттерге Гвинея, Кот д'Ивуар, Гана, андан кийинки 2-3 кичинекей мамлекет Того, Бенин, ошол Того же Бениндин экөөнүн бирөөсүнө 50-60 километрдей өтүүгө $200 экен, тим более анан чоң мамлекет Нигерия, бул жактарга виза алыш кичине кыйыныраак экен. Анткени дегенде туристтик жактан анча өнүгө элек көп мамлекеттерге ачык эмес азырынча. Анан экинчиси албетте бул биздин дагы паспорт кичине мындай кыйыныраак болуп калат экен. Анткени дегенде ошол жанымда жүргөн итальянец деле мындай мен үчүн мындай далил болду да. Анткени дегенде ал өзү Италиянын паспорту менен посттордун жөнүнө өтүп кетип да. Ал мени болсо кичине кармап мындай чозуп жатты да. Виза ой жактан кичине ойлондуруп койду. Анан айтып жатышкан эле ал жактар мындай бандитизм жактан мындай кичине оорураак деп, бирок мени албетте ал нерсе таптакыр эле ойлондурбойт. Анткени дегенде азыркы мамлекет бул Кения мамлекети ал жактарга караганда мындай преступность бул жакта жогорураак. Анан ошентип отуруп Гамбияга келип, Гамбиядан билет караштырдым. Ошол Гамбияга барган күнү эле билетти 3 күндөн кийин алдым. Себебен ошол 10 күн аралыкта ошол күндө эле калыптыр да. Мындай десем, эконом класстагы билет. Анан ал жактан виза алып туруп, дароо эле Кенияга визага тапшырдым. 8 саатта беришти. Андан болсо Стамбулга учуп туруп, Стамбулда 1 сутка болуп туруп, анан Кенияга 8 саат 40 саат убакыт кетти ошонун баарына бул жака келиш үчүн. Азыр болсо бул жакта 3-4 күндөн бери кичине эс алып, анан болсо кийинки жолумду улайын деп атам. Эми бул деген Африканын башкача версиясы болуп калат десем болот. Эми биринчи маршрутумдан кичине башка жака жылдым. Бирок бул жактар деле аябай кызыктуу болот деген үмүттөмүн. Анткени бул жактар туристический жактан өнүккөн, анан көбүрөөк кооз жерлери деле көп. Анан Уганда, кийинки мамлекеттер, Уганда кичинекей мамлекет, Африканын эң өнүгүп бараткан мамлекеттердин бири Руанда, ал жакта деле мага кызык болуп жатат. Андан кийин болсо чоң мамлекеттер Танзаниянын ичине кирипмин де ойлор бар. Баары жакшы болуп калса, Килиманджаро чокусуна деле бир чыгып көрөйүн деп атам. Ал жака 5-6 күн кетет. Анан ал жактан түшүп 1-2 күн эс алып, мындай десем, ал жака деле чокуга чыгыш үчүн деле 10 күн кетип калат. Ал жактан чыгып Занзибар аралына деле барып көрсөмбү деген ойлор бар. Анан ал жактан албетте түз Ботсвана, Зимбабве, Замбия мамлекеттерин аралап, ошо ЮАР шаарына, ЮАРдын шаарына жетейин деген ойлор бар. Бирок эң албетте ЮАРдын визасы кызык, бирок азырынча мен аны ойлонбой элем. Кичине ал жактарга жакындап калганда, анан ошол жакта ойлонуп баштасам болот. Анан албетте ушул тарапта, ушул аралыкта мага дагы бир кызыктуу точка бар. Бул Виктория шаркыратмасы. Ошол жака деле жетип, мындай ал жакты деле көрүп дегендей сиздерге деле көрсөтүп,
кызыктуу болот деген үмүттөмүн. Баарыңыздарга чоң рахмат. Колдооңуздар үчүн көрүп жатам, сезип жатам. Дагы эле ушундай колдоо көрсөтөсүздөр деген үмүттөмүн. Сапарым ошол буюрса эртең башталат. Анан сапарым албетте бул ютубка дайыма ар бир күнүмдү киргизе албасам деле ошол мурунку форматтагыдай эле видео, анан бирок кичине форматтары өзгөрүп кетиши мүмкүн. Анткени эле мурунку форматын бир күндө топтоп туруп бир киргизсем, мунусунда болсо ошо мындай көбүрөөк лайв форматта кылып көрсөм кандай болот деп ойлоп жатам. Күнүнө ошондо 4-5 кыска видеодон болуп калат. Анан кээ бирки убактарда ушундай кызыктуу күндөрдө ушинтип ютубка деле чоң отдельный мындай блог кылып киргизем деген деле ойлор бар албетте. Вот ушундай жаңылыктар. Баарыңыздарга чоң рахмат көргөнүздөр үчүн. Анан азыр болсо ошол кечээ күнү барып келдим эле сафариге. Ошол сафарини аягына чейин көрүп кетиңиздер. Ал жакта аябай мындай десем кызыктуу күн болду. Ошол баарыңыздарга жагымдуу көрүү. Достор, мен азыр деген мен жайгашкан аймак жактамын. Көрүнүшү ушундай. Мына мал жакта жашайт. Азыр деген Кениянын улуттук паркына жөнөп жатам. Азыр ойлонуп жаттым эле, эмне барсам экен, такси мененби же ушундай маршрутка малар менен барсамбы деп ойлонуп аттым эле. Кичине кызыктуураак болобу деп. Азыр жолдун тигил бетине өтүп туруп, ушундай автобустар менен барганга аракет кылайын. Жолдун бул бетине өтсөм ушундай мотоциклдер бар экен. Ошол болсо жеткирип берем дейт. 12 километрде 500 ошол 500 кенийский акча менен. Бул жактар болсо мебельный магазиндер, базар окшойт. Ушундай жалаң жемеректер экен. Түркөн. Найробидин эң мыкты автобустары. Мына достор, ушундай жер экен. Найроби сафари болуп. Бул жактан жаныбарларды басып көрсө болот экен. Thank you, brother.
Hey brother, Hey brother, how are you? Just I'm this good. way, outside the road. How are you? I'm good. Good too. Where are you heading to? Huh? Where are you heading to? Park. To the park? Yeah. Okay, so here we offer a Land Cruiser. We also have we offer a van. How But much? for a Land Cruiser, it goes for 18,000. For a van, it goes for 15,000. It's for one person. How much? Sorry? Only for one person. For one person, Yeah. still the same charges. Yeah. Yeah. Oh no, it's How much did you get? no. Just I'm walking just. Just mention your price. We'll just end up negotiating. Can you say again your price? 15,000 for a van. Yeah, and still 15,000. still we have these private cars like this one, Uh-huh. which goes for 6,000. A very nice game drive that will take 2 to 3 hours. 6,000 for. game How long? 3 to 4 hours. Huh? 3 to 4 hours. You will have the best safari. 3-4 hours. Yeah, Uh, we have a private car over there. We'll use it. Yeah, 6,000. yeah. Just no, not work. Okay. Correct pin. Incorrect pin? Yeah. Just don't work like Let's this. stop. Okay. Yeah. Here. Okay. It's good? Yeah, it's good. Yeah. Here's your receipt. Emang istekken. Yeah. Thank you. Thank you very much. Достор, Мбанк бул жакта Кенияда иштейт экен, келе бергиле Мбанк менен. Негизи бул жака жөө эле басып, мындай сафари кылайын деген болчумун. Анан көрсө бул жакта мындай деле машиналар бар экен. Мына ушул сыяктуу. Баасы ошол азыр деген бир адамга местный акча менен 5.000 экен, биздин акча менен ошол 3.000дей болуп калат экен. 3.000ден деле кичине ашып калат. Мына азыр биздин унаа болсо мынакей. Ушул болот. Бул жигиттин аты Есла экен. Бул деген мен гид болот. Yeah. Thank you, brother. Welcome to Nairobi National Park. We're going to be starting our trip, and it's going to take like 2 to 3 hours. And I hope you're gonna enjoy your safari. Thank you, brother. Be starting. Thank you. Мына ушундай. So I'm going to take you from one place to another, looking for them. Okay. And also we have the water body spa. Like we have the crocodiles and fish and people. Достор, сафари официалдуу түрдө башталды. You don't have what? Бул паркта Африканын бардык жаныбарлары бар экен, ошол питондон баштап арстанга чейин. Анан эң негизгиси Большая пятерканын ошол бир гана фил жок экен, андан башкасы 4 бар экен. Насарок, буйвол, леопард жана арстан. Азыр биз ошол жака жакындап баратабыз. It's crazy, like being inside. Анан негизгиси акчасы боюнча айтып кетпесем болбойт. Бул парктын киришине билет $45 экен. Анан болсо бул айдоочуга болсо, айдоочунун акысы ошол 5.000 местный акча болуп калды. Биздин акча менен ошол 3,5-3.000 сом болуп калат. Достор, тиги жакта болсо бегемоттор жүрөт. Алыста экен. Ал жака
бара албайт окшойбуз. Бирок мага деле анча көрүнбөйлү. Импалалар, антилопалар. Бул жаныбардын индюктар аттарын деле билбейт экем. You see this one has broken in the hole? Мына достор, большая пятерканын биринчи мүчөсү. Буйволдор, африканский буйволдор. Also, maybe it got. Yeah, crazy. I wanna get him before he goes. Let me get closer. This species of giraffes. So we have the Maasai giraffe, we have the reticulated giraffe and the Rothschild giraffe. So we only have the Maasai giraffe in this park. Wow. So these are the Maasai giraffe. When you go to the northern part of the country, that's where you get to see the reticulated Достор, ондай төө куштарды биринчи жолу көрүп жатам. Ушунчалык чоңбу? Shower with Ушинтип in the dog. жуунат экен булардын. Душ принимать этип жатат экен азыр. Вау, ушунча чоң экен да, көрсө. Тил жакта антилопа жүрөт. Качасы. Антилопа гну ушул болуш керек. Кече эле бул жаныбарларды телевизор, YouTube, ушундай эле мультфильмдерден көрүп жүрсөм. Азыр эле жанынан көргөн, мисалы азыркы эле жирафты мындай башкача чувстволор болот экен мындай. Аябай. Таң калдым. Ушунчалык чоң экен. Сөз жок. Негизи бул сафаринин башталышы эле, бирок аябай мындай башкача болуп алып жатканым үчүн Кудайга шүгүр. Баарыңыздарды сунуштайм. Африкага келсеңиздер, сөзсүз түрдө сафарисиз кетпеңиздер. Ушундай жолдор экен. Yeah, good. Достор, алдыда дагы арыстан калды. Арыстан, носорог, анан леопард калды. Мага эң кызыгы леопард болуп жатат. Аны бүгүн көрө алабызбы? Анткени деген сафариде эң кыйыны ошол экен, леопард экен. Негизи эле.
аны көрүш үчүн кичинекей болсо деле мындай удача керек экен. Very big though, right? Yeah. Yeah. I'm not that close. Yeah, we're not that close. Мына достор, Большая пятерканын экинчи жаныбарын жолуктук. Машиналар жана бул жакта турган болсо, баары качып кетишти. Анткени дегенде булар деген атака кылышы мүмкүн экен. Ушунчалык чоң экен. Rhinos at Nairobi. Вау. A family of rhinos. Yeah. That's a mama and a baby, and a mama and a baby. Достор, булар болсо ак насароктор экен. Достор, могул бакта кайсыл жаныбар бар деп ойлойсуздар? Большая пятерканын мына үчүнчүсүн жолуктук. Мына арыстан. Биздин гид айтып жатат, силер арыстандарды көрүп бактыңар бар экен деп. Анткени дегенде бул убакта арыстандар мындай ар кайсы жактарга чачырап мындай укташат экен. Азыр деле эс алып жатат. Бир сутканын ошол 20-22 саат укташат экен дагы. Ошо 2-3 саатка гана мындай аңчылыкка чыгышат экен. India is known to be having so many vultures, but yeah. Карагыч кутатышат экен. Breeze, then down. Head down. Look like it's dead. Достор, бир таап көргүлөчү эмне бул жерде. Крокодилдин баласы мына. Аябай кичинекей экен. Тиги жакта да бирөө жүрөт. Бул кичине чоңураак экен. Good? Yeah, good. Карагыч. Is that a good spot? Аябай чоңго.
giraffe. I need this giraffe to cross. For real, you're gonna have like good sight. Yeah, it's gonna cross. Like, you know, you see these things in textbooks. Yeah. now you in. Yeah. Thank you. This guy is crossing. Come on this side. The guy is coming. 와. күн қарама деген жақта. How's that? Sleep over. Baba, umeacha wapi? Wacha ujinga. Eh. There's a car behind us. Are you good? Yeah, good. There's a car behind us. Yeah. See the lion? Inside there? Why are they inside there? Yeah. Like a protected area. See, yes. And then you can see those two lions? Yeah, see. Those are cage for Yeah. Достар, biz de gelip kaldık. Back to the main gate. Аяғына. You good? Habibi. Where is she was there? Аябай сонун сафари болду. Ойлогон эмесмин, ушунча сонун болот деп. Бүгүнкү сафарибиз дагы аягына келип чыкты. Сафари $45 билет. Анан 5000 болсо бул айдоочунун акысы. Аябай сонун тажрыйба алдым десем болот. Аябай жакты. 3 сааттан ашык кетти окшойт убакыт. Бир гана ойлодум эле, леопардты деле көрөбүз го деп, бирок аны көрө албай калдык. Может, кийинки сафарилерге чыгып калсам ошого аракет кылабыз, буюрса.